Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздер менен мен Кубан Чороев, Best-Way Элет кооперативинин кеңешинин мүчөсү. Сиздердин сурооңуздар менен мен бүгүн кандай кооперативдин ипотекага салыштырмалуу кандай артыкчылыктары бар, мына ушул суроону карамакчыбыз. Эми ипотека деген бизде Кыргызстанда көп эле колдонуп жүргөн ыкма, салыштырмалуу кооперацияга салыштырмалуу. Бүгүн мен сиздерге ушул эмне үчүн кооператив ипотекага караганда пайдалуу, ошонун 3 себебин айтмакчымын. Биринчи себеп албетте биздин кооперативде ай сайын төлөм 2 эсе арзан болот. Ипотекага караганда эмне үчүн дегенде, анткени себеби кооперативде пайыз жок. Кооператив ошол кошкон пайлык төлөмгө, кошуп берген суммага пайыз төлөнбөйт, пайыз жүгүрбөйт да. Бизде пайызы жок. Экинчиден, штраф жана пеня деген алынбайт да. Эмне себептен? Анткени себеби биздики мындай социалдык ориентацияланган кооператив. Үчүнчү себеп, бир гана паспорт талап кылынат. Эмне дегенде, сиздер билесиздер, кредит алып жүрсөңүздөр, ипотека алып жүрсөңүздөр, канча деген документтер талап кылынат, ошо кирешелерди тастыкташ үчүн. Эмне себептен? Анткени кредиттик уюмдар сиздер кайра ошол берген акчаны кайтара аласыңарбы же кайтара албайсыңарбы, ошону анализ жасоосу керек. Сиздин үй бүлө мүчөлөрүнүн составы жана алардын кирешелери канча кредиттик уюмдарга өтө маанилүү. Ал эми тескерисинче биздин Best-Way Элет кооперативинде мисалы биз негизги документ катары бир гана паспортты талап кылабыз. Анткени мыйзам боюнча, кооперативдер жөнүндө мыйзам боюнча мына ушундай гана негизги талап бар. Эми эгерде мындай арифметикалык салыштырмаларды жүргүзгөн болсок, мисалы Бишкек шаарынан 2 бөлмөлүү батирди кооператив аркылуу сатып алган болсок, болжолдуу баасы 3 миллион сом боло турган болсо, ошо 2 бөлмөлүү квартиранын, демек сиздин кооперативде биринчи төлөмүңүз же топтобуңуз 1 миллион 50 миң сомду түзөт. Калган 1 миллион 950 миң сомду кооператив өз пайлык фондунан кошот дагы сизге 3 миллион сомго квартира алып берет. Ошондо 1 миллион 950 миң сомду 120 айга бөлгөндө жана ошого ай сайын төлөнүүчү мүчөлүк акыны кошкондо ай сайын төлөм 18.250 сомго барабар болот. Бул ай сайын төлөм 3 миллион сомдук үйдү алсаңыздар. Ушул эле модель менен, ушул эле схема менен эгерде ипотека алган болсоңуздар, албетте ипотекада пайыздык чен кошулат. Ошол канча, ошол 1 миллион 950 миң сомдун үстүнө пайыздык чен кошулат. Ошол себептүү эгер орточо бүгүнкү күндө рынокто белгилүү коммерциялык ипотеканы алган болсок, жылына 20% чен менен, анда сиздин ай сайын төлөмүңүз 37.684 сомду түзөт. Бул деген сиздин ай сайын төлөмүңүз болот. Эгерде салыштырып көрсөк, ушул кооператив менен 18 миң төлөгөн жакшыбы же 37 миң төлөгөн жакшыбы? Ошондо 2 эсе экөөнүн ортосунда айырма жүрүп атат да. Ошондуктан 10 жылдын ичинде ашыкча төлөм, сиздин алган төлөмүңүз 1 миллион 950 миң,
Ал эми үстүнө кошуп берген төлөмүңүз 2.572.000 сомду түзүп атат да, ушул эгер ипотека аркылуу болгон болсо. Ошол себептүү мына ушул жерден эле көрсөңүздөр болот, эмне үчүн кооператив аркылуу батир сатып алган канча эсе пайдалуу. 2 эсе көп сумма ушул ипотекада төлөнөт да, ал эми 2 эсе арзан ай сайын төлөм болот эгерде кооператив аркылуу алса. Мына ошол себептүү ушул кооперативдин негизги пайдалуулугу бул мына ушул оңой жана ай сайын төлөмү дагы жеңил болот. Ошондуктан көпчүлүк билгендер ипотеканын ордуна ошо кооперативди тандашат. Мен ойлойм, сиздерге бул маалымат пайдалуу болду деп. Анда эмесе көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.